Lemek ayalдарына мындай dedi: Ада менен Зила мага кулак салгыла. Лемектин аялдары менин сөзүмө көңүл бургула. Мага жамандык кылган эркекти, мага кайык алып келген баланы өлтүрүп салдым. Эгерде кабыл үчүн жетесе өч алынса, анда лемек үчүн 70 жолу жетесе өч алынат. Адам аялына дагы жакындады. Ал уул төрөп, Кудай мага кабыл өлтүргөн Абылдын ордуна башка уул берди деп, анын атын 5-бап. Адамдын санжырасы мындай: Кудай адамды Кудайга окшоштуруп жаратты. Аларды эркек аял кылып жаратып, аларга батасын берди. Жараткан күнү аларды Адам деп атады. Адам 130 жашка чыкканда, анын бейнеси боюнча ага окшош уул төрөлдү. Ал ага Шет деген ат койду. Шет төрөлгөндөн кийин Адам 800 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Адам баардыгы болуп 930 жыл жашап көз жумду. Шет 105 жашка чыкканда андан Энош төрөлдү. Энош төрөлгөндөн кийин Шет 807 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Шет баардыгы болуп 912 жыл жашап көз жумду. Энош 90 жашка чыкканда андан Кейнан төрөлдү. Кейнан төрөлгөндөн кийин Энош 815 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Энош баардыгы болуп 905 жыл жашап көз жумду. Кейнан 70 жашка чыкканда андан Маалалел төрөлдү. Маалалел төрөлгөндөн кийин Кейнан 840 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Кейнан баардыгы болуп 910 жыл жашап көз жумду. Маалалел 65 жашка чыкканда андан Жарет төрөлдү. Жарет төрөлгөндөн кийин Маалалел 830 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Маалалел баардыгы болуп 895 жыл жашап көз жумду. Жарет 162 жашка чыкканда андан Энох төрөлдү. Энох төрөлгөндөн кийин Жарет 800 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү. Жарет баардыгы болуп 962 жыл жашап көз жумду. Энох 65 жашка чыкканда андан Матушал төрөлдү. Матушал төрөлгөндөн кийин Энох Кудай алдында 300 жыл жашады. Андан дагы уул кыздар төрөлдү.